Барабарсыздыктардын системасы, демек барабарсыздыктар теңдемелердин системасынан айырмаланып, балдар бир эле өзгөрмө болот экен да, болгон эки теңдеме барабарсыздык берилет экен. Муну чыгарганда өз-өзүнчө эле чыгарып кете беребиз. Баягыдай элечи, x'терди бул жакка, калгандарды бул жакка алып өтүп элечи. Ошондо 2x'ти бияка алып өтсөк, 5x калат. 8 бул жакка алып өтсө минус 8 болот. Минус 8ге минус 7 кошсок минус 15 болот. Анан экөөнү тең минус 2ге бөлүп жиберсек, бул жактан бул жакты карап калат, үйрөнгөнбүз. Анан бул экөөнү тең 5ке бөлөбүз бул жерден. Ошондо x кичине минус 3 болот экен. X чоң минус 4 болот экен. Ошондо мына x кайсынысын тандайбыз деген суроо болуп калат. Ошондо мындай сызабыз, баягы өткөн сабакта үйрөнгөндөй. Анан минус 4, минус 3'тү белгилейбиз бул жака. X так минус 3'төн кичине же барабар экен, ошондо муну камтыйт да. Бул жака кете берет. Анан минус 4'төн чоң экен, анда бул жака кете берет. Демек жоо ушул болот да. Мына ушул 3'тү камтып атат, эки жагынан тең. Кийинкини деле ушундай эле чыгарабыз. X'терди бул жака, x'i жоктор бул жака өтөт. Ошондо x'ти бул жака алып өтсөк, x эле калат, 2x'тен x'ти алабыз. Анан 4 бул жака минус болуп өтөт дагы. 6тан 2-ни алып 4 алсак 2 калат экен. Анан x'ти бул жака алып өтсөк, бул жер 4x калат. Минус 4, ошондо мындай болуп калат. Анан x 2ден кичинекей экен, жогорусу чыкты. Анан эки жагын тең 4кө бөлсөк, x эмне болуп калат экен? 1ден чоң. Ошондо дагы мындай сыза турган болсок, бул жер 1, бул жер 2 болсо, x 1ден чоң, анан 2ден кичинекей. Демек 1 менен 2'nin ортосунда жайгашкан маанилер x'тин мааниси боло берет экен. 3'тү бул жака алып өтөбүз. Бул жагын тең сразу минус 2ге бөлөбүз. Ошондо үстү минус x кичине же барабар 4 болот. Минус 3 болот, 7'тен 3'тү алсак 4 калат. Анан эки жагын тең минус 2ге бөлүп жиберсек, белги бул сол жакты караган, эми оң жакты карап калат. Минус 3 болуп калат экен. Жогору жагындагы минус 1ге бөлүп жиберебиз. Ошондо x чоң же барабар минус 4 болот. Анан x эмне болуп калат экен? Кичинекей минус 3 болот экен. Ошондо дагы эле сыза турган болсок, минус 4 минус 3'тү ала турган болсок, 3'төн кичинекей экен, 3'тү камтыбайт. Анан минус 4'төн чоң же барабар экен. Барабар болгондо камтыйт. Демек жообуз ушул бул болуп калат экен. Кийинкини чыгаралы, минус 1'ди бул жака алып өтөбүз. Бул жагын эки жагын тең минус 3кө бөлөбүз. Ошондо 3x минус 1'ди алып өтсөк, плюс 1 болот. Ошондо минус 3 болуп калат бул жер. X кичине минус 3кө бөлсөк, жөн эле 5 болуп калат. Үстү жагын тең эки жагын тең 3кө бөлөбүз. Ошондо бөлсөк, x чоң минус 1, x кичине 5 дейт. Ошондо минус 1 бул жерде болсо, 5 бул жерде болсо, 5'тен кичинекей, анан минус 1'ден чоң болот экен. Ушул ортосунда жайгашкан бардык сандар туура келе берет. Анан кийинкини чыгарсак, 5'ти бул жака алып өтсөк, минус 2x кичине 2 болот. Бул жактан 4'тү алып өтөбүз. 3x чоң. Так, 4 болот. 4 алып өтсөк, минус 4 болот. 8'ден кем тезе. Эки жагын тең минус 2ге бөлүп жиберебиз. Ошондо x кичине минус 1 болуп калат экен. Бул жактан x чоң 3'төн 4 болот экен. Ошондо мындай карай турган болсок, бул жер минус 1 болсо, минус 1'ден кичинекей, анан бул жер 3'төн 4'төн чоң болуп калса, бул жакта болуп калат экен. Демек бул чыгарылышы жок болуп калат бул учурда. Мына теңдемелер, барабарсыздыктар системасы деген ушундай балдар. Ушул элементардык эрежелерди билген болсоңор, мына тапшырмалар чыга берет. Ошо жакшылап кайталап көрүп, бул базалык мына билимдерге ээ болгула.
Анда эмесе кийинки темадан жолукканча. Кийинки темада биз кыскача көбөйтүүнүн формулаларын карайбыз.